Эже айтыңызчы, мен 28-10-88 жылы төрөлгөнмүн. Ошондо мен кандай адам болуп калам? Мага ушундай көптөгөн суроолор, нумерология, Суцай боюнча көптөгөн суроолорду берип жатышат. Баардыгына жооп болсун деп сиздерге айтып кетейин дедим. Негизи эле нумерология менен Суцайды биз эч качан психологиянын тармагына кирет деп эсептебейбиз. Себеп дегенде муну менин окутуучуларым дагы, устаздарым дагы, ошол эле Бишкек гуманитардык университетинин дагы профессорлору дагы аны жактабайт. Бул алар айтышат, бул бакшылыктын бир ыкмалары деп айтып келишет да. Бул нерсени шарият кандай карайт, ислам психологиясы кандай карайт деп карай турган болсок, бул адам тагдырын 7 санына, 5 санына, 3 санына же 2 санына байлай турган болсо, тагдырын Аллах эмес цифра чечет дегенге ширкке алып бара турган нерсе. Ошол себептен кимде ким нумерологияга же Суцайга байланып бир санга байланып аткан болгон болсо, анда түзмө түз Аллахка ширк келтирди дегенге барабар. Ошол себептен бул нерседен котулуунун жолун көздөңүздөр. Эгер биз санга ишене бере турган болгон болсок, анда Аллахтын ар-Разак сыфаты, аль-Малик сыфаттары, Аллах Тааланын падыша сыфаты же болбосо ырыскы бере турган сыфаттары каякта калат деген дагы суроолор туулат. Ошондуктан кесе айта турган нерсе, нумерология жана Суцайга кайрылбашыңыздарды өтүнөт элем.